Рысбек Айдаралиев атындагы мектепке ачылган тарыхый этнографиялык музей 1961 Сүйүтай Сулаймановдун демилгеси менен түптөлгөн. Билим берүү менен катар улуттук маданий мурасты сактоого өзгөчө маани берген Сүйүтай Сулаймановдун ысымы музейге ыйгарылып, кайрадан жаңыртылып ачылды. Музейге коюлган экспонаттар Сүйүтай Сулаймановдун, айыл элинин жана мугалимдердин көмөгү менен чогултулган. Музей 3 бөлүктөн турат. Бул биринчиси ушул бози. Кыргыздар көчмөн калк болгондуктан көбүнчө бозиде жашашкан. Бу жерде тон, эркектер кийүүчү эр токум, сандык, бешик, илгери ата бабаларыбыз көбүнчө тогуз коргоол ойногон, тогуз коргоол турат. Сүйүтай Сулаймановду эскерген кесиптештери учурунда ал ар бир окуучусуна ата-энелик мээрим менен мамиле кылып, балдарды шыктандырып, билимге болгон кызыгуусун арттырууга зор эмгек жумшаганын белгилешти. Окуучуларга бул киши эч качан ачууланган эмес. Бул киши акырын келип гана колу менен класстын эмесине жараша башын сылап гана «Эй, биз баарыбыз кыргызбыз». Ошон үчүн улуу аксакалдардын айтканын угуп, ошого ынанып, өзүңөрдөн улууларды сыйлап, ардактап, жакшы кыргыздын мындайча айтканда современный жаштары болгула деп тарбиялап келген. Өмүрүн келген муунду тарбиялоого арнаган Сүйүтай Сулайманов билимдин баалуулугун айтып, келечекке жол ачуу үчүн эң алгач билимдүү болуу зарылдыгын баса белгилеп келгенин уулдар эскерет. Атабыз аябай билимге баа берчү эле. Баарыбыз 6 балабыз, бир тууган. 6 тең высшее образование кылып, Бишкекте, Фрунзеде окутту. Баарыбыз тең ар кайсы кесипке ээ болдук. Атабызга чоң ыраазы айтабыз. Атабыз биз деле эмес, бир туугандардын баарын окутту улуу болгондон кийин. Бир туугандар эле эмес, келиндердин баарын окутту ошол жогорку окуу жайларында. Музей бул жөн гана экспонаттардын жыйнагы эмес, тарыхтын тирүү энциклопедиясы. Сүйүтай Сулайманов түптөп кеткен бул музейдин кайра жанданышы айыл тургундары үчүн сыймык, жаш муун үчүн табылгыс байлык экендигин иш-чаранын катышуучулары белгилешти. Гүлзада Бакаева, Элхан Арстанбеков, Талас району.